Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Садыр Жапаровка кайрадан жооп кайтарып, бийликти катуу сындады. Кыргызстанда кымбатчылык болуп, жеке менчикке болгон укук бузулуп, сөз эркиндиги басымга кабылды. Садыр иним, сен өлкөбүздү башкарып жатканыңа 5 жыл болду. Алгачкы жылдары эл сага чоң үмүт артты. Айтканыңдын баарына ишенди. Сен элге кандай гана убада кылбадың. Сөз эркиндиги, көз карандысыз маалымат каражаттар, адилет шайлоо, адам укугун коргоо жана башка түгөнбөгөн убада. Бул убакыттын ичинде эл ал тургай асманда курулган асман шаарында жашап калгандай үмүттөнүп да алды. Ошол эл 5 жыл боюнча сен мени ар дайым каралап, эсиңе келген ушактын баарын мойнума жүктөп келдиң. Мен болсо колумдан келишинче унчукпай, же такыр эле болбосо сылык, сабырдуу жооп берип жаттым. Балким акыры ойлонуп, акылыңа келерсиң деп күттүм. Бирок тилекке каршы, баягы эле жомок кайрадан башталды. Эми сен азыркы энергокризистин да себептерин мага оодарып, калпты катырып, мени күнөөлөп жатасың. Мен эми качанга чейин сенин былжырак сөздөрүнө, калпыңа чыдашым керек. Кудайга шүгүр, азыр элдин көзү ачылды. Сенин ким экениңди түшүндү. Эл кой эмес, каалаган калпыңды жутуп кете бергендей. Наристе эмес, сен тил эмизгендей. Элдин эсинде сен берген убадалардын баары бар. Сөз эркиндигин убада кылдың. Эми састармакка жазган бир пост үчүн камалып жатышат. Накта демократия курам дедиң, көз карандысыз партиялардын баары дээрлик жок кылынды. Саясатчылардын көбү камалып чыкты же дагы эле темир тордун артында отурат. Бир ооз каршы сөз айткан жөнөкөй адамдарды да кенебе каматып жатасың. Дагы кайсы убадаң бар эле? Калыс шайлоо дедиң. Шайлоого сага каршы сүйлөгөндөр катышпай калды. Мамлекеттик карызды толук жоебуз дедиң, тескерисинче карыз бир нече эсеге өсүп кетти. Балдарың, жакын туугандарың банктарды ачып, элдин көз алдында заматта байып жатышат. Майнинг фирмалар сен жана жакындарың үчүн биткоин казып жатат. Тууган туушканың, эң жакын досторуң байып, ал эми элде азык-түлүккө да акча жетпей калды. Эми мунун баарына кошул ташыл болуп, сен мени айыптап жаткан энергокризис чыкты. Караны ак деп, чындыкты бурмалап жатасың уялбай. Сага көнүмүш адат. Ошол эле маалда сен өз оозуң менен 2 майнинг фирма сенин түз көзөмөлүңдө экенин айтып, өз мойнуңа алдың. Алардын бириси Камбар ата 2-нин базасында иштеп жаткан фирма да бар. Бирок бул фирма Максим Бакиев менен Ширшовдун майнинг фирмасы экенин баары билишет. Бул коом көп жылдан бери эскертип келген коррупциялык структуралар менен түздөн-түз байланыш. Ошол майнинг фирмалар бүгүнкү энергокризисти тереңдеткен эң чоң себептердин бири болуп турат. Эске салайын, алгачкы оор энергокризис Бакиевдин тушунда болгон. Анда сенин бүгүнкү досторуң, ошол эле Ширшов жана анын жамааты, алардын арасында Ибраев да бар. Энергетика тармагын башкарып турган убак. Ал эми сен президенттин кеңешчиси, улуттук коррупцияга каршы агенттиктин жогорку комиссары элең. Ошол кезде абал бүгүнкүсүнө караганда да оор болчу. Энергетикалык шакек жок, эски тет көз алдында урап бараткан. Светти азыркыдан да көпкө өчүрүшчү, күнүнө 8-10 сааттан. Бирок 2010 жылы эл бул уурулар тобун кууп чыкты. Анан болгону 1-2 жылдын ичинде миңдеген адамдардын эмгеги, инженерлердин билими менен биз энергокризисти чечип, элге жарык жана жылуулук бере алдык. Кыргызстандын энергосистемасын ошондо кризистен туу менен кимди алмаштыруу, хан сарайды салуу эмес, инженерлер менен энергетиктердин ак эмгеги куткарган. Калпычы өлкөнү башкарса, калп мамлекеттик саясат болуп калат экен. Чындыктан коркуп аны жашырат экен. Мамлекеттик сатып алуулардын, тендерлердин олуттуу бөлүгү, атүгүл суу сактагычтардагы суунун деңгээли да дээрлик жашыруун маалыматка айланып калды. Эл хан сарайдын, улуттук коопсуздук кызматынын жаңы имараттарынын, стадиондордун жана башка көптөгөн объектилердин чыныгы баасын билбейт. 5 жылдын ичинде мамлекеттик карыз 4 миллиард долларга өсүп кетти. Бул Кыргызстан эгемендүү болгондон берки 30 жылдын ичиндеги жалпы өсүштөн да көп. Азоо инфляция элди муунтуп жатат. Айлык майналар баанын өсүшүнө жетишпей, эл эптеп жанын багып жатат. Бажысыз, көзөмөлсүз иммиграция, чет элдик жарандар өлкөнү каптап, жерди талап сатып алып жатканы, мунун баары ойлонулбаган жана коррупцияга малынган. Туура эмес, ката саясаттын кесепети. Кыргызстанда азыр жеке менчикке болгон укук дээрлик жокко эсе. Өлкө толук башаламандык өкүм сүргөн аймакка айланды. Чакан соодагерден тартып ири ишкерлерге чейин ар ким эртең жасалма шылтоо менен өмүр бою иштеп, чогулткан мүлкүнүн ажырап калышын билип, коркуп отурушат. Үйлөр сотсуз, тергөөсүз бузулуп жатат. Жер менен мүлк мыйзамсыз тартып алынып, чакан жана орто бизнести салык, рейдерлик басып алуулар күнүмүш адат болду. Бул эми кустуризация эмес. Бул менчикти жакын чөйрөңө толук кайра бөлүштүрүү, ак эмгек эмес, коррупция менен тууганчылыкта түптөлгөн мафиялык система. Мындай система өлкөнү толук кыйроого алып барат. Сен 5 жылдын ичинде Кыргызстанда сөз эркиндигин өлтүрдүң.
Кудай буйруса, мезгил баарын өз ордуна коет деп ишенем. Эрте же кеч болобу, ачык жана калыс сот болот. Анда ушул жалган иштерди жасап, мыйзамсыз өкүмдөрдү чыгаргандардын баары жооп берет. Өлкөдө кайрадан демократия менен эркиндик орнойт. Ар бир үйгө кайрадан жарык, жылуулук жана берекет келет. Улуу Абрахам Линкольн мындан 200 жыл мурда минтип айткан экен. Элдин бир бөлүгүн көп жылдар бою, ал эми элдин баарын бир канча жыл алдаса болот. Бирок элдин баарын көп жылдар бою алдаш мүмкүн эмес. Калптын заманы бүтүп баратат, чындыктын заманы келатат. Урматтуу мекендештерим, жердештерим, аман эсен болгула. Жараткан баарыңарга узун өмүр, ден соолук, бак таалай берсин. Элибизге биримдик, жерибизге берекет берсин. Олар уже түшүп кетпейби канча астына чейин? Ular уже qo'yibdi da bu yerdan. Эми жүрүңүз. Мына эми келиңиздер. Мына келиңиз эже. Эми мына ошол жерден караңыздар да. Эми кантип кирип оокатыңызды аласыз айтсаңыз? Чечүү жолун карайлыкчы. Биз силерди сыртка чытап койгон жери жок мынакей. Интернатка мына апарды. Анан бүгүн азыр мына айтып атабыз. МЧСке тапшырма. Алар азыр силерди мынактан басып кантип басасыз эже? Мына басып атсаңар, баңар урап атса. Азыр булар өздөрү снаряжение менен кирет. Азыр бүт кийин кечеңерди, оокаттарыңар баарын алып чыгып берет. Ошол жерден өзүңөр да карайсыңар. Ошол оокат толугу түшүндүңөрбү? 2 күн мурун силердин өрттү өчүргөн. Мына кече күнү өчүргөндөн кийин мына келиңиз, менин колумду кармаңыз сиз да. Анан мына карабайсыңарбы? Эгер силерди биз бияка киргизип койгон болсок, азыр бияка өрт чыгып, дагы бирден косону ким жооп берет? Первоначальная причинасы короткое замыкание. Жок, асер обесточенный кылсаңар кантип кылсаңар? Ага чейин күйгөн, биринчи күйгөн. Бунусучу? Анысы пока неизвестно, азыр тактап атабыз. 15 ноябрда жанагы немеден пожар башталганда секирип, буту менен түшүп, азыркы күндөгү абалы ортоор, стабильный ортоор, средней тяжести. Диагнозы закрытая травма позвоночника, перелом первого поясничного позвонка без нарушения функции спинного мозга. Лечение консервативное, операция кереги жок, постельный режим, наблюдение. Противовоспалительный, противоотечный лечение баарын алып атат. Виктория Андреевна, эмеден вы сделаете из резервного сегодня же решение сделайте. Без нарушения высоты тела, только консервативное лечение. Спиной нарушение жок, буттардын баары функция сохранена. Тазовый органдардын. Кудай сактаптыр. Сен да тоже секирген, Бул жакшы түшүптүр, мындай болуп оор түшпөйчү. Азыр ыкчам түрдө мен резервный фондунан өзүм жардам берем. Хорошо экен. Жанакыларды кара, сен квартиранттарды силер жашап өткөнсүңөрдү такыр түртүп салба. Жок, интернетте деп Саматса. Кандай сан? Ай Собственниктерди мынтип атабыз. Ыкчам түрдө мамлекетке жетекчиликке киргизем. Азыр ошо ипотекалык система менен силердин ээлеген квартиранын ордуна башка квартира берүү маселесин карап чыгабыз. Макул. Эгер жок, бүгүнкү күндө жанакы силерге буга чейин компания келип атышыптыр. Биз айтабыз, биз дагы аралашабыз ал иш аракеттерге. Себептери компаниялардын бизден кепилдик керек. Анан силер эртең көчөдө калып калбаш керексиңер да. Анан курабыз деп туруп, анан силерди көчөгө чыгарып койбосун, биз ал жеринде карайбыз.